Саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын сереп берүүнү мен Кымбат Турдубекова алып барам. Кыргызстанда жаңы конституциянын долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ал конституцияны сунуштаган авторлор деп 80 депутат көрсөтүлгөнү менен арасында мен автор эмесмин деп чыккан депутаттар дагы болду. Айрымдары такыр эле жооп бербей, бүгүнкү күндө ал конституциянын автору белгисиз. Бүгүн биз ушул сунушталган конституциянын алкагында сөз кылабыз. Бизде конокто Кыргызстан юристтер жамаатынын координатору, коомдук активист Таттыбүбү Эргешбаева болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Таттыбүбү айым, айтсаңыз, ушу буга чейин сиздер конституциялык реформаны өткөрүүнүн өзү легитимсиз деп айтып келген элеңиздер. Эми 80 депутат баш мыйзамды сунуш кылып жаткан процесстин мыйзамдуулугу боюнча айтып өтсөңүз. Бүгүнкү күндө мына айтып коюш керек, бизде толугу менен бийлик бутактарынын легитимдүүлүгү жок. Же болбосо президент институтунда, же болбосо жогорку кеңеш институтунда, же болбосо өкмөттө. Ошонун жалпы негизинде бүгүнкү күндө эмне жасаш керек? Эң алгачкы бүгүнкү күндө алдыбызда койгон максат бул бийлик бутактарын бир эффективдүү бир жумушка алып келиш керек. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө жогорку кеңеш 28 октябрдан баштап толугу менен легитимдүүлүгүн жоготушкан. Жоготкондун негизинде бүгүнкү күндө жогорку кеңештин бир гана конституцияны референдум эмес, жөнөкөй мыйзамга кол койгонго укугу калбай калган, моралдык, андан сырткары мына мыйзам тарабынан, конституция тарабынан каралган укугу калбай калды. Ошондуктан 80 депутат бул конституциянын жаңы конституциянын долбоорун конституциялык референдумга сунуштаганы бул мыйзамсыз, легитимдүү эмес жол. Буну жокко чыгарыш керек. Эмнеге дегенде Венециялык комиссиянын 17 ноябрдан Конституциялык палата кайрылган экен, ошолорго жооп келиптир. Бул конституциялык мыйзам, шайлоо боюнча конституциялык мыйзамдын туура эмес кабыл алганын, мыйзамсыз кабыл алынганын санаганы. Ал эмнени далилдейт? Ал болсо деген бул жогорку кеңеш кайталанып өтүүчү 20 декабрдагы шайлоону жокко чыгарганын себебинде бүгүнкү күндө алар өздөрүнө мөөнөттү 7 айга июлдун акырына чейин узартып алышты. Мына ушу узартылган 7 ай мөөнөт легитимдисиз жана андан сырткары мыйзамсыз деп Венециялык комиссия бүгүнкү күндө бизге ошондой заключение берип жатат. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Конституциялык палата эгерде бул чыгарылган, кабыл алынган жогорку кеңеш тарабынан конституциялык мыйзам шайлоо боюнча туура эмес деп чыкса, мыйзамсыз деп чыкса, анда анын негизинде кайра кайталанып өтүүчү шайлоо өлкөдө аз убакыттын ичинде өткөрүлүш керек. Жана жогорку кеңеш 28 октябрдан кийин толук легитимдүүлүгү жок мыйзамдарга, долбоорлорго сунуштоо жана мыйзамдарды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү жок. Алар бир гана өкүлчүлүк жана контролдук функциясы. Бизде укуктук вакуум болбосун деген эле өздөрүнүн мөөнөтүндө отуруп, бардык кылган кыймыл-аракети бүгүнкү күндө бийлик бутактары бир стабилдүүлүк калкка түшсүн деген гана иш аракеттер жүргүзүлүш керек. Демек, сиз азыркы учурдагы парламентти мыйзамсыз деп эсептеп, анан жакын арада парламенттик шайлоо өтсүн деп ойлойсуз, Ооба, бул биздин алгачкы жааматтын талабы. Бүгүнкү күндө мына президенттик шайлоо 10 январь 2021 жылы өз мөөнөтүндө өтүш керек. Андан сырткары аз убакыттын ичинде кайталануучу шайлоо өтпөсө мейли, өтпөсүн. БШК тарабынан же болбосо президент, эң алгачкы президент эгерде демилгелебесе, анда БШК тарабынан иреттүү түрдө өтө турган парламенттик шайлоо өтүш керек өлкөдө. Январь болбосо февралда өткөрүшсүн. Анын негизинде туруктуу бийлик бутактары түзөлүп, биздин конституцияда бардык бул нормалар каралган. Анан туруктуу, легитимдүү, толук легитимдүүлүгү бар бийлик бутактарынын өкүлдөрү менен конституциялык референдум сунушталса, сунушталганда дагы мыйзамдык ирет сакталып,
мыйзамдык процедуралардын толугу менен сунушталыш керек. Бүгүнкү күндөгү кылган бейбаштык жол бул эч бир учурда мындай ойго келбеген, бардык мыйзамдар бузулган процедуралар менен сунушталганды биз мындай бүгүнкү күндө мындай позициядабыз. Биз Конституциянын долбоордун ичинде каралган, жаңы долбоордун ичинде каралган нерселерди караганга даяр эмеспиз. Эмнеге дегенде, ал бүгүнкү күндө долбоор бир жөнөкөй эле кагаз, ал туура эмес, мыйзамсыз процедуралар менен чыгарылган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бизде алгачкы түшүнүк бул процедуралар бузулса, анда биз жаңы долбоорду карабай койгонго укуктуубуз. Ал эми Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп жүргөндө жерлерге барып, эл менен жолугуп, биз конституциялык реформаларды жасайбыз деп убада берип жатпады беле? Анан негизи эле анын ошондой ыйгарым укугу бар беле? Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров премьер-министр болуп турган кезде, андан сырткары милдетин аткаруучу президент болуп турган кезде андай функцияларды Конституцияны демелгелегенге, Конституцияны мен өзгөртөм дегенге укугу жок болчу. Эмнеге дегенде, Конституциянын 114 беренеси боюнча бир гана Конституцияны демелгелегенге, Конституцияны өзгөртүү же конституциялык референдумга чыгарганга Жогорку Кеңеш 3-төн 2 шайлоосу менен же болбосо 300.000 жарандын колу менен гана чыгарылат болчу. Ошондуктан бул кылмыш кодексинде превышение должностных полномочий деп коет. Бул эми саясий бир адам, ошондуктан бул нерсеге адамдар көз жумуп коюшу мүмкүн. Бирок негизи бул мыйзамды бузгандык. Мамлекеттин башчысы болуп туруп, мыйзамды бузган бул биздин конституциябызды, биздин мыйзамдык принциптерибизди тебелеген болуп саналат. Ошондуктан ал нерсени эч бир президент, премьер-министр сунуштабаш керек жана андай нерсеге акысы жок. Биз мындай практиканы өлкөдө токтотушубуз керек. Демек сунуштаганга акысы жок болчу экен, укуктары жок болчу экен. Анан негизи эле ушул бул конституциянын, жаңы конституциянын бийликти бир колго топтоп, авторитардык жолго алып барат деп чочулоолор да айтылып жатат да. Алар кандай беренелердин негизинде байкалып жатат? Сиз конституция менен таанышып чыктыңыз да өзүңүз жаңы сунушталып жаткан. Ооба, бүгүнкү күндө мындай бул биринчи бөлүктө каралган. Ошол биринчи бөлүктүн негизинде бардык кыймыл-аракеттер булар мыйзамсыз. Ошондуктан биз бул нерсени жокко эле чыгарып коюшубуз керек да. Биз конституциянын негизи ичинде манас, маданий, адеп боюнча көп нерселер каралып, эркин сөздүгү боюнча көп нерселер каралган, бирок мен силерге мына айтып коеюн, ал нерселер бардыгы экспертиза, нормативно-правовой экспертиза, канчалык туура техникасы жазылды, стилистикасы жазылды, ошол боюнча өтүш керек. Бүгүнкү күндө алар стилистика жана техника боюнча, нормативдик база боюнча өтпөй атат. Биз анын түзмөсүн, ичиндеги болгон мазмунун карабай эле коелу. Бүгүнкү күндө нормативдик база, техника тараптан өтпөй калып атат. Болду, ал өтпөсө, анда доработкага жөнөтүлөт, ошо менен болду. Ал жерде көптөгөн катачылыктар бар. Элементарный катачылык бул кыргыз тилиндеги, анан орус тилиндеги долбоор бири-бири менен дал келбей атат. Бул чоң ката. Болду, анын негизинде бул долбоор кайра артка кайтарылып, кайра башынан туруктуу, легитимдүү бийлик бутактары түзүлгөндөн кийин, ошондон кийин гана кайрылса болот деген бул бир сунуш. Ошол нерсеге дал көп көңүл буруш керек. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаров жакшы же бул жакшы деп саясатчылардын ортосунда болгон өздөрүнүн сүйүүсү жоктугу бул алардын маселеси. Бүгүнкү күндө биз юридикалык ком, биз демократиялык, суверенный өлкө болгон үчүн биз бардык принциптерди бир гана мыйзамдын далы менен жасабасак, анда эртең биз мамлекет катары жоголуп кетебиз. Ушул нерсеге чоң көңүл буруш керек. Анан ушул сөз эркиндигин цензуралоого да бир катар беренелери негиз болот деген да чочулоолор бар. Мисалы, жаңы конституциянын 23 беренесине токтолсок да, ошол жакта анда жазылып атат, ошол Кыргызстан элинин маданиятына жана элдин ыйманына зыян келтирилиши мүмкүн болгон маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында таратууга мыйзамга ылайык тыюу салынат же чектелет деп жазылып жатат да.
ушул берене маалымат каражаттарына, блогерлерге, жарандык активисттерге кандай коркунуч алып келиши мүмкүн сиздин пикириңизде? Бүгүнкү күндө бул адеп деп айтылып келип атат, адепке каршы. Ар бир жерде статья клевета деген бар кылмыш кодексиндечи. Ошол менен бардык ошол медиа пространстводагы өкүлдөрдү, журналисттерди эле жоопкерчиликке тарта берет. Мен кечиресиздер, кетишим керек экен да. Бул жерде сөз эркиндигин бүгүнкү күндө кас эткен эч бир нравственный деген, адеп деген боюнча нормативдик база каралган эмес. Нормативдик база каралбаса, бул деген биз үчүн чоң риск. Эртең биз буну кантип түзөбүз? Бул жерде нормативный базаны түзүш кыйын. Ошондуктан бул нерсеге эркиндик бериш керек. Ошон үчүн дагы биз мындай нерселерди мыйзам катары кабыл албашыбыз керек. Бул моралдык нерселер маданий негизинде адамдын аң сезимин өзгөртүү боюнча иш чаралар жүргүзүлүш керек. Демократиялык принциптер бул боюнча каралыш керек да. Нормативный базага эч бир учурда киргизилбей, сөз эркиндиги толугу менен демократиялык принциптер менен булга чейин кантип иштесе, жакшылоо жолуна кетиши мүмкүн, бирок төмөндөөгө кетпеш керек. Дагы бир суроом, ушу жаңы баш мыйзам Кечиресиз. Акыркы суроом болсун, кечиресиз. Ушул жаңы баш мыйзамды сунуштабай эле азыркы биздин конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизсек болбойт беле? Азыркы конституциянын кандай кемчиликтери бар жана кантип өзгөртсөк болот эле? Өзгөртүүлөрдү киргизсе болот. 3-чү бөлүктөн 8-чи бөлүккө чейин. Бирок ал бөлүктөрдү бүгүнкү күндө бир ошол аны дагы жогорку кеңеш чыгарат да. Ошондуктан аны жогорку кеңеш чыгаргандыктан бүгүнкү күндө ал дагы легитимдүүсүз. Ошондуктан бир гана легитимдүү жогорку кеңеш менен бардык иш-чаралар жүргүзүлүш керек. Таттыбү айым, сизге рахмат келип бергениңизге. Ушуну менен биздин сереп берүү соңуна чыкты. Политклиниканын Facebook'тагы баракчасына, YouTube каналына жазылып